если у тебя 6 друзей бизнесменов, ты будешь 7-м бизнесменом деп айтышат көбүнчөсүчү. Мен да ошол кардарларым айтатам. Эгерде сенин чөйрөңдөгү 6 бала криминалга жакын болсо, сен 7-чи криминал болосуң деп айтам. Эгерде сенин досторуң бар, дост чөйрөдөн зависит этет да. Эгер кандай чөйрө тандасаң, ошондой тагдырың болот деп айтам. 2-3 күндөн бери байкаганыма караганда, тез жардам кызматын аркалагандай эле иш алып барат окшойсуз. Көбүнчөсү учурда өзүнүн мойнуна алып алышат дагы. Анан мойнуна алып атканда дагы оперативдиктер да өздөрүнүн ишин кылышат. Алар айтышат: "Эй, кол коюп кой. Бул жерде жеңил эле күнөө, жеңил эле аласың, эчтеке болбойт, эме болуп кой" деп аргандай сөздөр менен айтышат дагы. Кээде алдашат, кээде коркутушат, ар кандай ситуациялар болушат. Бирок ошол маалда эң чоң ката ошол өзүңө ишенген адвокатсыз эң биринчи көргөзмө берүү бул эң чоң ката болуп эсептелет. Соттолуп кеткен жердештерибизди актай албай калган учурдагы абалыңыз? Бул жашоо. Анын да тузу дагы бар, таттуусу дагы бар. Мирбек Токтошев, юрист, үй бүлөлүү, бир уул, бир кыздын атасы. Учурда Москва шаарында жеке адвокат. Мегаполистеги кыргыз адвокатынын бир иш күнү кандай өтөт? 2-3 күндөн бери байкаганыма караганда, тез жардам кызматын аркалагандай эле иш алып барат окшойсуз. Ооба, негизи адвокаттардын жумушу кандайдыр бир графикке белгиленген эмес. Биздин негизги жумуш ошол келген кайрылуулар боюнча биздин мекендештерге жардам берүү. Анан ошо сиз 2 күндөн бери чалып аткан маалдарда ошо Москвада бир иштер болуп, биздин мекендештер кылмыштуулукка иштер козголуп, ошол отделда жүрдүк. Эми мындай учурларда биздин эң негизги мүмкүнчүлүк жана кандайдыр десем укук жактан колдонуу максатында эң биринчилерден болуп, ошол биринчи суракка чейин барып, эң биринчи сурактарды ошол консультациянын негизинде гана анан сурак бериш керек да. Ошонун эсебинен текстильщикиде болгон бейбаштык беренеси менен козголгон биздин мекендештердин укуктарын коргоо максатында жүрдүк. Мындайча айтканда, биздин төмөндө айткандай биздин иш мындай убактылуу кандайдыр бир графикке байланган эмес, бирок ошол келип калган ситуацияга жараша ошого тез оперативдүү жооп кылып, оперативдүү барып юридикалык жардам берүүгө ошол аракет кылабыз да. Ошол себептен биздин график мындай орусча айтканда ненормированный. Ошол эле маалда эртең мененден баштап ошол юридикалык тез жардамдан тышкары дагы өнүгүү жана ошондой эле юридикалык тармак, бул аябай чоң тармак. Мисалы үчүн азыр адвокаттык кесиптин негизинде кылмыштуулук жак менен жүргөнү менен дагы бул жакта дагы үй бүлөлүк укук коргоо, андан тышкары граждандык укук коргоо, андан административдик укук коргоо, ишкердүүлүк, мындайча айтканда бизнес направлениянын укук коргоосу бар. Ошол эле заматта менин келинчегим дагы өзүнүн недвижимость, мындайча айтканда турак жай алып берүү тармагында дагы элдерге жардам беребиз. Ошол недвижимостьти алып баруу боюнча дагы ошондой тармактарда иштерди алып барабыз да. Ошол себептен биздин эртең мененден баштап ошол кечке чейин ошол ар кайсы тармактагы иштерди алып барып, юридикалык жардам бергенге жардам берип ошол жүрөбүз да. Негизгиде мисалы үчүн процессуалдык жактан карасак, мындай кылмыштуулук иштери боюнча караганда тергөөчүдө 48 саат бар. 48 сааттын ичинде баардык тергөө амалдарын аткарып, ошол ар бир кылмыштуулуктун, кылмыш ишинин 60-70%-ын ошо биринчи 48 саатта калыптан алат да. Жана эң биринчи көргөзмө, эң биринчи протоколдон ошол иштин 70-80% мындайча айтканда тагдыры чечилет да.
ошол 70-80% тагдыр чечиле турган жерге биз биринчилерден болуп барып калышыбыз керек. Ошол себептен көп биздин мекендештерге ошол эле маалда айтат элем, эгерде полицияга кандайдыр бир оперативдик сотрудниктердин костошуу аркылуу же кандайдыр бир шектүү иштер менен болсо эле, анда колдон келишинче адвокаттарды дагы аркасынан жөнөтүүгө негизги мындай укук жактан кеңеш берет элем да. Кene ошол эң биринчи 48 саат ичинде 60-70%тик кылмыш иштин маңызын түзгөн материалдар топтоп коюшат. Андан кийин аларды кандайдыр бир жеңилдетүү максатына жөнөтүш, кандайдыр бир статьянын квалификациясын өзгөртүш бул аябай чоң оор жумуш болуп эсептелет. Ошол себептен биринчи 48 сааттын ичинде биринчилерден болуп барып калса, ошондо бул 70% иш чечилет. Эң биринчи көргөзмө берип атканда түшүнүк кат берилет. Көпчү оперативдүү сотрудниктер алар түшүнүк кат алышат дагы, биринчи көрүшөт. Чыныгында кылмыштуулук барбы бунун ичинде же чыныгы жокпу? Андан кийин ошол түшүнүк каттын негизинде кылмыш ишин козгойт дагы, анан сурак алышат. Ошол маалда эгерде мындай объективдүү видео тасма жок болсо, эгерде чыныгы ошол кылмыштуулукка тийиштүү деп так айтуучу күбөлөр жок болсо, анда эң биринчи мындай түз таамай айтылчу же тактоочу мындай объективдүү далилдер жок болсо, бул жерде эң негизги адвокат менен кириш керек. Бизде көпчүлүк учурда ошол 48 сааттын ичинде адвокатка кайрылышпай, көбүнчөсү учурда өздөрүнүн мойнуна алып алышат дагы. Анан мойнуна алып атканда дагы оперативдиктер да өздөрүнүн ишин кылышат. Алар айтышат, кол коюп кой, бул жерде жеңил эле күнөө, жеңил эле аласың, эчтеке болбойт, эме болуп кой деп баргандай сөздөрү менен айтышат дагы. Кээде алдашат, кээде коркутушат, ар кандай ситуациялар болушат. Бирок ошол маалда эң чоң ката ошол өзүңө ишенген адвокатсыз эң биринчи көргөзмө берүү бул эң чоң ката болуп эсептелет. Адвокатсыз эч кандай көргөзмө бербеш керек демек э? Эгерде мен мындай учурларда айтам, эгерде бала өзүнүн 1000% өзүнө кепилдик берип, ал ошол кылмыштуулукка эч кандай тиешеси жок, жана кылмыш болгон маалда ал башка жерде болсо, же ал ошол кылмыштуулукка кандайдыр бир ниети жок болгон учурларда да өзү берсе болот. Эгерде ар бир адам кылган ишине жараша, эгерде кылган ишинде өзүнө кандайдыр бир сомнениясы болсо, мен бул кылганым кылмыштуулукпу же бул кылганым кылмыштуулук эмес болсо, анда биринчи кеңеш алып анан көргөзмө берген жакшы да. Анткени көп учурда дагы мисалы үчүн баардык көргөзмөнү адвокат менен берүү деп айтпайм, анткени кээде болот, күбө катары сурашат да. Анан күбө катары сураганда адвокатты жалдай берген, бул да кандай десем, объективдүү мындай прагматичный болбой калат да. То есть эгер күбө катары сурап атса, мындай ойлонуп туруп эме кылыш керек. Бирок ошол эле маалда көпчүлүк учурларда тергөөчүлөр келсем биринчи күбө болуп бер деп туруп күбө катары сурашат дагы, анын маалымат катары, анын далил катары тастыктап алышат дагы, анан кылмыш ишин ошол көргөзмөлөрдүн негизинде козгоп туруп, анан аны анан подозреваемый катары сурак алыша баштайт. Мындай да тактикасы бар да. Ошон үчүн эң негизгиси ошол адам биринчи өзүнө мындай бекем болуп, өзү ошол кылмышка канчалык деңгээлде тиешеси бар же жоктун өзү биринчи өзүн түшүнүп алыш керек. Эгерде өзү түшүнүп албай атса, анда ошол адвокаттын кеңеши керек да ушундай ситуацияда. Эгер кылмышка шектүү катары каралып атса, бирок кылмыш кылган эмес болсо, өзүн өзү актап чыгуу мүмкүнбү адвокатсыз эле? Негизи эми жөнөкөй мекендештерде андай мүмкүнчүлүктөр жок. Эмне үчүн дегенде, анткени мисалы үчүн юридикалык ыкма деген нерсе бар. Тергөөчү ал жерде мисалы үчүн эгерде бирөөнү оформлять этип туруп кылмыштуулукка тартам жана ошого күнөөнү кылмыштуулук жөнүндө доо коем деп мындай ниеттенип калса, анда мисалы үчүн допрос кылып атканда ал берген көргөзмөнүн тергөөгө ылайыктап туруп жазат. Анан ошол өзүнүн берип аткан көргөзмөсүнүн түп тамырындагы маанисине кандай көңүл буруу жана ошол мыйзамга
канчалык деңгээлде ошол мыйзамдын маанисине жана маңызына тууралатып туруп көргөзмө бериш керек. Мисалы үчүн ар кандай ситуациялар болот. Ошол ситуацияларда мен деген мындай деп ойлогом, андай болушу мүмкүн эмес да деп. Кээде ситуация болуп калат. Мисалы үчүн акыркы жагдайларда дал хулиганство боюнча келет. Мен ал жакта жардамга барганмын деп айтышат керкилерчи. Хулиганство болот атса. А сен ошол уруш жерде болдуң белең дейт. Ооба болгом дейт. Демек сен ошого тийиштүү причастностьтың бар турбайбы? А сен азыр күнөөң барбы, жокту, аны тергөө чечет деп туруп, аны уже шектүү катары камайт да. Жылдын жаңырышы менен эле биздин жарандар кошуна өлкөнүн жарандары менен ортосуна кагылышуу болуп, ошол менен жүрдүңүз окшойт 2 күндөн бери. Кайсыл жагына чечилди? Бул негизи Россияда эң негизги айтат элем, Россияда коомдук тартип, бул болсо мамлекеттин коопсуздугуна барабар деп дагы баа берсе болот. Мисалы үчүн общественный порядок, оно равное значение имеет к государственной безопасности деген деңгээлге. Ошондой баа берет элем, мындайга бул мындай ой жүгүртүү боюнча. Эмне үчүн дегенде, мисалы үчүн Россияда өзүңүздөр билесиңер, общественное место деп коет, дворлордо жанагындай детский площадкада отуруп пиво ичкен, бул административдик жазага тете болот. Андан кийинки курение в общественных местах деп коет, методо мындай чыгып туруп эле тамеки чеккенге, бул уже административдик нарушение. Ошол эле маалда көчөдө эң биринчиден топтолуп алып арак ичкен, мындайча спиртной ичимдиктерди ичкен, бул өзүнчө административдик нарушение. Жана ошондой эле ошол ичип отуруп, ошол ичип процессинде отуруп бирин-бирине болгон келишпештиктердин негизинде бирин-бири менен сабашкан. Бул ошол эле жердеги бирин-бири менен жек көрүү менен сабашканда, бытовойдун негизинде ошол сабашкандын көрүп, ошол жергиликтүү адамдардын коркуу сезим пайда болушу. Мисалы үчүн айтканда, бул явное неуважение к общественному порядку деп хулиганствонун негизги мыйзамдагы далили ошол да. Ошол маалда биздин мекендештер, коңшу өлкөнүн мекендештери менен двордо отуруп алып, арак ичип, ошонун кесепетинен бирин-бирине болгон мушташ. Анын аркасынан дагы жөн мушташпай бирөөнүн колунда бычак пайда болуп калыптыр. Ошо менен бирөөнүн ден соолугуна зыян келтиргендер фактылар болду да. Бул негизи Россиядагы укук коргоо элементи болуп эсептелет. Кыргызстанда балким эгерде ошол катышкан адамдардын ортосунда бирин-бирине доо жок болсо, демек кылмыш ишин козгобойт болчу. Бирок Россияда бул эрежени, бул мыйзамды ошол коомдогу тартип болсун деп ошол жаза иштерин аткарып жатышат, ошол тергөө иштерин аткарып жатышат. Кимдин канчалык деңгээлде ошого тийиштүү бар экенсин. Ошол себептен айтат элем, мисалы үчүн кээде даже Кузминкедеги болгон улут аралаш деп айтышат, же болбосо коомчулук жаңжал болгондо көп эле эч кандай тиешеси жок биздин мекендештерди депортация кылды, тиешеси жок адамдарды жазага тартып атат деген пикирлерди угуп калам. Бирок ошол пикирлерге мен өзүмдөн ушул мүмкүнчүлүктөн колдонуп айтат элем, эгерде кандайдыр бир жаңжал болуп жатса, ал жерден катышуудан негизи алыс болуш керек. Андан дагы ошол жака өзүнүн мекендештерин чакыруудан да алыс болуш керек. Анткени сиз ал жактан урасызбы, урушасызбы же жөн эле карап турасызбы? Карап турган учурда дагы бул участник получается. Карап тургансо вы как зритель даже, как участник. А потом тергөө биринчи сурап, сен ошол жакта болдуң белең десе, болдум десе, а мен жок, мен деген разнимал, то есть бөлүштүргөм, же жөн эле карап тургам десем, сен участниксиң да. Карап турдум да, болдум да, факт болдум барбы? Бүттү. А калганын уже тергөө чечет. Сенин күнөөңдүн размери канчалык деңгээлде сенин күнөөң бар, канчалык деңгээлде күнөөң жок экен, ошону тергөө чечет да. Ошол себептен биздин көп мекендештердин ушундай туура эмес мыйзамды билип, мындай туура эмес ошол көңүл буруп атканы ошондой да.
туура эмес чечимдерди чыгарып, кандайдыр бир басым жасап атат деген да пикирлер болот. Бирок бул тартиптин бирден бир башаты. Бул тартип Россияда ушундай тартип киргизилип жатат. Бирөөнү уруп атса, орус адамдар мынтип карап да чыгып кеткенге аракет кылышат. Жакын жолобогонго аракет кылышат. Бул коомчулукта болгон адамдардын привычкалары да. А бирок Азиядан келген адамдар аларга барып туруп жок деп туруп бөлүштүргөнгө аракет кылышат, токтотконго аракет кылышат. Бирок эгерде сиздерде ошол чыныгы силердин өзүңөр бизде жакшылык кылам деп ойлоп атышы мүмкүн, бирок өзүнө зыян келтирип калышы мүмкүн. Мен үчүн дегенде анткени кийинчерээк ошол жакшы кылам деген ниетиңиздеги чыныгы мындай видео далил болбосо, же объективдүү далил болбосо, же көргөзмөлөр, көбөлөр конкреттен көргөзүп тура албаса, анда сизди кайра кылмышкер катары карап коюшу мүмкүн. Кайра ошол катары колдонуп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн ошол эле маалда эмне үчүн эң биринчи көргөзмөлөрдө жактоочу катары адвокат менен барып көргөзмө берүүнү сунуш кылам. Анткени ошол вроде бы бир эле нерсе адамдын оюнда кылмыштуулук кылам деген же бейбаштык кылам деген ниети жок, бирок мыйзамды ошол Кыргызстанда кичине башкачараак колдонушат, башкачараак түшүнүшөт. Россиядагы мыйзам колдонуу, мындайча айтканда правовая культура деп коет. Биякта өзүнүн культурасы башкачараак, Кыргызстандын культурасы башкачараак. Ошол эң чоң кесепет деп эсептейм да. Ошон үчүн ушул видеону көргөн мекендештерге айтат элем, ошол Россияда жүргөндө ошол Россиянын мыйзамын жана тартибин сактаганга аракет кылгыла. Кыргызстандагы болгон жүрүш туруш привычкаңарды Кыргызстанда таштап, ошол биякта Москва областында же Россияда жергиликтүү адамдардын кандай привычкасы болсо, ошол привычканы өзүңөргө кабыл алганга ошону чакырат элем да. Биздин жарандар кайсы кылмыштар боюнча көп катталат? Могул акыркы жылда айтайын, акыркы жылдарда аябай өкүнүчтүү нерсе ошол баңгизатты таркатууга эң биринчиден. Экинчиден тоноо да, грабеж получается. Андан кийин урдоо. Вот, анан кийинки дагы бир эме бул жыныстык укукка кол салуу, бул изнасилование, зордуктоо, ошондой иштер менен. Вот. Жана ошол эме боюнча эң биринчи айтылган баңгизатты таркатуу боюнча дагы айтчу нерсе, ошол да бир оюмду айтып берип коеюн, мүмкүнчүлүк менен пайдаланып. Вот, мисалы үчүн төмөндө дагы айттым, коомчулуктун коопсуздугу бул мамлекеттин коопсуздугуна барабар депчи. Кече жакында дагы декабрь айында Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путин өзү дагы мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизет. Баңгизатты таркаткандар үчүн Россия Федерациясынын жарандыгынан ажыратылат деген. Биздин көп мекендештерибизде ойлошот, 1-2 граммды мынтип таштап койсом, 500 рубль алат экем. Мен андайдан бир күндө минимум 2 сааттын ичинде 10-ду таштап койсом, мен бир күндө 1 сааттын ичинде 5000 рубль табат экенмин деп, ошондой жаңылыш ойлор менен барышат дагы. Бирок ошол 1-2 мындай грамм менен, ошондой бир 10 грамм менен ошол 2-3 адамдын өмүрүнө чек койгондор болот буларчы. Анткени ал баңгизатты колдонгон, 1-2 жолу колдонгон адам, ал уже зависимый болуп калат баңгизатка. Анан ал деген баңгизатка колдонгондон кийин анын адамдын кандай десем, ден соолугу начарлайт. Анан ал социально активный болбой калат. Ал деген ишке жараксыз болуп калат, ден соолугу начарлайт. Иштегиси келбейт, акчасы жок болот. Ал адам уже кылмыштуулукка жакындай баштайт. Же ал кайра эле баңгизат таркатат, же кандайдыр бир башка тоноого барат. Андан тышкары ал адам өзү жабыркаланбаштыктан анын туугандары дагы аны көрүп алып тоже страдать этишет да. Бунун аркасынан Россиянын экономикасы алсызданат. Анткени баңгизат колдонгон адамдардын саны көбөйгөн сайын Россиянын экономикасы алсыздай баштайт. Бул болсо исправительный учрежденияларга аябай чоң кандайдыр десем нагрузка бере баштайт. Эмне үчүн бул мындай беренелерди
бул мындай беренелер менен негизи дагы айта турган нерсе, мындай беренелерди жактоого караганда адамды менен адамды өлтүрүп койгон берене менен жактаган адамдарды кичине жеңилирээк болот. Адам менен адам өлтүргөн менен бул баңгизатты жактаганда экөөнүн оорлугу бирдей болгону менен адам менен адамды өлтүрүп алганда ал жерде потерпевший бул адам болот. Баңгизатты таркатып атканда бул жерде коомдун, мамлекеттин коопсуздугу потерпевший болот да, мындайча айтканда. Демек силер мамлекет киши эмес, бул коомго зыян келтирет деген нерсе да. Азыркы төмөндөгүдө айтып жаткан нерсе бул мисалы үчүн коомчулук бейбаштык деп атпайсызбы? Ошол эле эсептен ошол баңгизатка да болгон мамиле ошундай укук колдонуу ошол саясатында жүргүзүп атат да. Биринчи коомдук безопасность да, получается. Андан кийин мамлекеттик безопасность болуп, ошол мамлекеттин коопсуздугуна аябай чоң таасир эткен беренелерден болуп эсептейт дагы. Ошол себептен айтат элем, ошол мүмкүнчүлүк менен көпчүлүк мекендештерге айтат элем, баңгизат таркатуу бул Россияда болгон учурда дагы бул эң чоң оор кылмыштардын бири. Жана баса айта турган болсок, Россияда мисалы үчүн 10 жылдан өйдө бериле турган болсо, бул кылмыштуулукка Саудовская Аравияда бул кылмыштуулукка өлүм жазасына таркатылат. Кытайда дагы өлүм жазасын берет мындай кылмыштуулукка.